албетте шаарыбызда ушул курулуш тармагы өнүгүп баратканына, шаарда дагы бир заманбап турак жай куруп жаткан бир мыкты курулуш компания өз ишмердүүлүгүн бүгүндөн тартып баштап отурат. Дал ушул кубанычтуу кабарды бөлүшүп келгениңиздерге чоң рахмат. Курулуш компаниянын иши илгери болсун, кардарлар көп болсун, сапаттуу үйлөрү курула берсин деп бир кол чаап коюңуздарчы келиңиздер. Чоң рахмат. Эми ушул ачылыштын башында бир аксакалдарга сөз берип, ошолордун батасын алып, андан кийин баштайлы деп турабыз. Мына ушул курулуш компаниянын жетекчиси биздин ушул Эмил агабыздын абасынан сөз берели. Урматтуу Капаров Кулмат аба, келиңиз. Аба келип, жана Ажаке, сиз дагы келип чогуу бир башты ачып берип койсоңуздар, кол чаап коюңуздар. Аба, туттуктар. Рахмат. Сөз сизде. Assalamu alaikum, урматтуу меймандар. Бүгүн бизде аябай кубанычтуу күн. Инибиз Эмил жаңы ишкана ачып, курулуш компаниясын ачып атат. Аллахым жолун ачсын, ишине, өмүрүнө, ден соолугуна Аллахым пайыз берекасын берсин. Элибиз үчүн жакшы, Жалалабад эл үчүн жакшы үйлөрдү курсун, элибиз разы болсун. Эл жакшы разылыгын айтып, биз ал жакшылыктарын угуп, биз сүйлөйдүк. Бизди кубандырган жакшы ишкалар болсун. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vessalamu ala Rasulihi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ilahukum ilahi vahidin la ilahe illa huver rahmanirrahim. Esselamu aleyküm hurmatlı cemaat. Allah Teala'nın salamı, rahmatı, meyrimi, kechirimligi sizlerge bolsun. Bugün mana öte kuvançlı iş bolup atat. Uşul Emil jeğenimiz özü bir işkana açıp, el üçün üylördü kurup, uşunday jakşı işlerdi alıp atat. Bu uy kurup öte jakşı nersede. Allah Teala'nın bu ülkemiz uşul jerde adamlarga uy kuratırgan bolsa, Allah Teala beyişten uy kurgan bolsun. Şu işige iyilik kılayız. Allah Teala her daim jakşı nerselerde özü razı bolgan amallardı kılıştı. Allah'ım özü nasip kılgan bolsun. Assalamu alaikum. Чоң рахмат. Бар болуңуздар, келиңиздер, орун алып берсеңиздер. Анан дагы бир нерсе, бүгүн белектерибиз бар. Мырзаларга ушул курулуш тармагындагы буюмдар, мисалы, дрель деп коеюн. Анан биздин ушул араңыздарда Instagram баракчага киргендер болсо, биздин ушул Магнат курулуш деп издеп туруп, акыркы постко жакшы каалоо тилек жазып койсоңуздар, же болбосо жеке баракчасына жазат экенсиздер. Магнат курулушка катталып туруп, анан ушул жерге бир жакшы каалоо тилектерди өзүнүн дайректке жазып койсоңуздар, эң мыкты каалоо тилекке бир дрель беребиз. Магнат курулуш деп издеңиздер англисче. Анда эмесе биздин ушул азыр шаар жетекчилигинен дагы куттуктоо сөздөрүн айтып келгендер бар. Аларга сөз берүүдөн мурда Кыргыз эстрада ырчысы, ушул Жалалабадтын кулуну, Жалалабадтын уулу бүгүн ушул кубанычтуу кабарды биз менен тең бөлүшүп, өзүнүн ырлары менен келип отурат. Тосуп алыңыздар, Кыргыз эстрада ырчысы Элдос Алмаз куттуктоо ыры менен кабыл алыңыздар. Таке. Чоң рахмат. Бүгүнкү ачылышыңыздар куттуу болсун. Бар болуңуздар. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Шаарыбызда ушундай өнүгө өсө берсин. Бар болуңуздар. Сезим гүлүн ачты. Сени менен гүл достум бул жазды бүгүн. Бай көзөрүңдү көргөн кезде ой кыялым бүт өзгөрүлгөн. Kuş bol dalgından, dağdır
qadam yuragimda qarmag'olib bir sarqa baram sen qiynag'imsan qaramimni jar qilib nur so'narsan sezing jalg'iz yurakka buyruq berib dunyomni butun boshqara kuş bulut aldımdan Taqdir mağa aru canda tuş qılıp baksından Özüm barda öçlüdü Eksiyim göktüdün Özüm menen ömür Ay kızığım gökkürüm Gütkün gün geldi canım Kuş bulut aldımdan Taqdir mağa aru canda tuş qılıp baksından Özüm barda öçlüdü Eksiyim göktüdün Özüm menen ömür Ay kızığım gökkürüm Magnat Kuruluş Компаниясының бүгінгі açılışı менен чын жүректен құттықтаймыз. Шаарыбызды көптөндүргөн, өнүктүргөн эң мыкты курулуш компанияларынан биринен болушуна тилектешпиз чын жүрөктөн. Шаарыбызда ушундай өнүккөн, сонун эң заманбап мыкты компаниялар курулуп өрүшүнө чын жүрөктөн тилектешмин. Бар болуңуздар. Күткөн күн келди окшойт. Күткөн күн келди, жаным куш болуп алдыңан. Тагдыр мага ару жанда туш кылып аксынган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгым көктөрөм. Күткөн күн келди, жаным куш болуп алдыңан. Тагдыр мага ару жанда туш кылып аксынган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгым көктөрөм. Барынча болдур, бир кол чаап коюңуздар, акырында рахмат. Бар болуңуздар, урматтуу агалар, эжелер, байкелер. Бүгүн ушундай шаарыбызда ушундай сонун бир Магнат Курулуш Компаниясынын ачылышына келип бизди катышып, куттуктап атканыбызга аябай кубанычтабыз. Биз аябай сыймыктансак болот. Жалал-Абад шаары өзгөчө ушундай берекелүү, мына башка шаарлардан эч кандай кем жерибиз жок. Буюрса башка шаарда кандай заманбап үйлөр курулуп аткан болсо, бардыгы бизде бар туугандар. Ошондой эле мына биздин медиа тармагыбыз, маданият тармагыбыз дагы биргеликте өнүгүп келатат. Бизге чейин, ушул күнгө чейин мына курулуш компаниялары ар дайым чоң иш-чараларыбызда ар дайым жардам берет. Биз дагы Кудай кааласа Магнат Курулуш Компаниясы менен иштешүүгө ар дайым даярбыз. Анан дагы бир жолу бүгүнкү ачылыш куттуу болсун деп дагы бир чыгарма аткарып берейин. Анда бүгүн өзгөчө аз туруп турмуз. Бул жерде улуу байкелерибиз көп экен. Негизи башка мен өз Жалал-Абадтан болом, анан башка шаарга барганда аябай катты кол чабып, ушундай тосулат да, биз өздүкүз деме. Рахмат туугандар. Анда биздин улуу байкелерибиз бар экен, эме досторум деген бир жакшы ырым бар эле, ошону сиздерге аткарып берип коюуга уруксат этиңиздер. Башка чыгармалар деп жаштар көп койгондорду да берем. Сиздер үчүн өзгөчө ушул чыгармаларым улуу инсандарга жагат, сизерге да жагат деген тилектешпиз. Жаккан болсо кол чаптырасыздар, биз кубанып калабыз. Кол чапкандарга берейин иштебаңдар. Аны баракелде. Магнат Курулуш Компаниясынан белек болсо, Өзүңүз бергиз, сиздин болуңуздар болсунчу. ачык чендерге коюнчу. Барабыз эже, кол чаптырыңыздар. Достор бүгүн көңүлдө майрамдагыдай келгиле сырдашабыз өмүр атса канат турата болба сыйлашалы гана достор бирге олтуруп кубанып жайып дастаркан шаңды тойгону таң турсун жылдыз санап айла кылсынып жүрөктөргө өчпөс жолу жол жакта тургандагыларды да берели. Жаштык жалын турат
бекем болсын аруға. Сыйлашалы қана достор, бірге отырып, құлпаны жайып дастархан, шаңды той қылып, тарту сол жұлдыз санап, айға қосылып, жүректерге өшпес жол Ардайым шарымызда майрамдар болу өтсін, тойлар болсын, пандемия эпидемиядан Құдай сақтасын. Шосына шүгір. Бақыт аярласын, сағыныш жаралбасын, жашуыны жанға біріп, жақшылықта билейлі замандашы. Сыйлашалы қана достор, бірге отырып, құрбаны жайып дастархан, шаңды той қылып, таңды солы жұлдыз санап, айға қосылып, жүректерге өшпес жол бұрып. Сыйлашалы қана достор, бірге отырып, құрбаны жайып дастархан, шаңды той қылып, таңды солы жұлдыз санап, айға қосылып, жүректерге өшпес жол бұрып. Атты ол жапасаң ұрышындық түрі тұрғандар. Ел дос алмас. Рахмат, бар болыңыз. Эми, урматтуу меймандар, дрель алып келчи. Азыр дрель утуп алам дегендер болсо, ойдун шартын бир аз өзгөртүп койдук. Мынакей, белек колунда турат. Эгер ушуну утуп алам десеңиздер, телефон бар да, мына аксакалдардын баарын алып телефонго ушул Магнат курулуштун мы тамгасы менен кеткен сөздөр менен куттуктоо жазсаңыздар, жалаң мыдан башталган сөздөр менен. Ошо эң оригиналдуусуна азыр бул жакка киребиз, киргенде ушу көлөкөдө окуп бересиздер. Азыр жазып алсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүк ага чейин шанс. Ал эми Инстаграмда эң жакшы каалоо тилек жазганга болсо, момундай өзүнүн тилинде айтканда башка жакта билбейм кандай, биздин айылда теше дейт муну. Теше, тура эле? Теше беребиз. Анан ушул белектерди азыр мен алдыда тапшырам, андан сырткарда кружкаларыбыз бар, суроо жооп кылабыз ушул курулуш компания тууралуу. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, Жигулини көрдүңүздөр да. Мындай Жигулиден 20 штук койгонбуз, бирок 20-сын баарын бул жерге коюп алсак центрде пробка болуп калышы мүмкүн экен. Алып келе алган жокпуз, бул бирөөсүн алып келдик. Биринчи ушул алган 20 кардарга Жигули белекке берилет туугандар. Ушундай. Ал эми азыр болсо дагы бир кыргыз эстрада ырчысы куттуктап келип отурат. Тосуп алыңыздар. Данияр Эрматов. Барыңыздар көргөнсүздөр, билгенсиздер. Даниярга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Кара, шалды отурабыз. Sizin çarşırasın, gözümden ay, gönlümden ay, tatlıdan suyup koy, yüreğime hep koy, kılıktan bacasmaday. Kayra kayra, gözlerimde kayra, yüreğimde sıkıcı makalatım, kabaday kabayda. Sen de anlama, gözümde gördüm çıl sesim kareydi havbay. Şan oturazan apalara kadar. Karay çatla gözüm, harmay sütü sesim, haytalbaysın ay, tartına sığay, gözün yenen atıp koy, bir tarafa basıp koy, hazgırasın akmaralday. Karay kayra kayra, gözlerimde kayra, yüreğimde sıkıcı makabatım, kababay kabayna, suyum sağlana, sen de anlama, gözümü gördüm çıl
чоң рахмат. Саламатсыздарбы аталар, апалар? Сиздер менен ушундай жакшы күндө амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Ийгиликтерди каалайбыз. Жалал Абад шаары ушинтип өнүгө берсин. Дагы жакшы ушундай курулуш компаниялар мындан дагы көп болуп, баасы дагы арзандай берсин демекчимин. Бар болуңуздар. Ийгиликтерди каалайбыз жалпы жамаатка. Жана ушундай эле ушул жерде башка дагы бир шаңдуу ыры дайындап аттым эле, бирок апалар олтурат, ошон үчүн апакем деген чыгарманы аткарып берейин. Себеби сиздер бар ушундай курулуш компаниялары ачылып жатат, сиздер бар, мен ушинтип ырдап жатам демекчи. Апалар ар дайым бар болуңуздар, сиздер үчүн апакем деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Бар болуңуздар апалар. Апалар үчүн бир шаңдуу кол чабуулар болсун. Мындар азыр шаар жетекчилигинен буттуктап келген өкүлдөр бар. Негизинен бул жакшы көрүнүш, себеп дегенде ушул шаарыбыздын жетекчилери ушундай бир жаңы баштап аткан курулуш компанияны куттуктап келгени, көңүл бурганы бул өзүнчө бир жакшы нерсе. Мен ойлойм бул абдан жакшы нерсе. Анда мен бул жака ошол Жалал Абад шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Оразбаевди чакырайын куттуктоо сөзүнө. Шаар жетекчилеринин атынан куттуктоо сөзүм ошол Нуртилек Оразбаевичте болсун. Келиңиз.
келип саке. Салам берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, келген коноктор. Бүгүн мына шаарыбызда жакшы бир иш-чара болуп, жаңы курулуш компаниясы ачылып атыптыр. Негизинен эле өзү Жалал Абад шаарында курулуш компаниялары көп, өзүңүздөр билесиздер. Анын ичинен мыйзамдуу иштегендери да бар, мыйзамсыз иштегендери да бар. Ошол жаңы ачылып жаткан курулуш компаниябызга ийгиликтерди каалайбыз. Шаарыбыздын өсүшүнө, өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп, мыйзам жегинде жакшы иштерди алып барса деген тилектерибиз бар. Ушул жерге келген коноктор барыңыздар куш келипсиздер. Жаңы курулуш компаниясына ийгиликти каалайбыз. Иштериңизде ийгилик болсун. Шаардын жогору өсүшүнө жана шаарыбызды жакшы жакка келишине салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Кийинки сөз ушул Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэри Азбакат Абдыкарышты. Келиңиз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Магнат турак жай куруу компаниясынын ачылышына келген меймандар, бүгүнкү мына шаарыбызда өтө чоң бир жакшы жаңылыктардын бири экен. Шаарыбызда көрүп жатасыздар, жылдан жылга көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу бири-бирине жарышып, курулуп, бир кооз имараттарды куруп кетип атышат. Анын ичинде мына жаңы ачылып Магнат деген дагы курулуш компаниясы ишин баштап жатыптыр. Ошолго Магнат компаниясына, анын ичинде ушу башкарып жаткан эмилинибизге чоң ыраазычылык, ушундай шаарга бир чоң кооз имараттарды курам деп алдыга бир өзүнүн ой максаттарын коюп атыптыр. Ушул компаниянын ишине илгери боло берсин, шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн ыңгайлуу шарттарды жаратып, элибиз кыйналбай бир жеңил шарттарды ала турган мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деген ойдойбуз. Эмилинибиз дагы мына жаш кезинен тааныбыз, жаш кезинен ушу шаарыбыздагы ар түрдүү иштерге катышып, анын ичинен мына курулуш компанияларга катышып, өзүнүн бир жакшы жактарын көрсөтүп келатат. Эмилинибизге дагы чоң рахмат. Кудай буйруса, мындай ийгиликтердин көбүн жаратасын деген үмүттөбүз. Компаниянын шаарыбыздын эң алдыңкы бир компаниянын алдына кирип, шаар үчүн кызмат кыла берсин. Рахмат. Эми эгер уруксат берсеңиздер, сөздү мына ушул Магнат курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Эмил Капаровго берейин, бир кол чаап коюңуздар, куттуктоо иретинде болсун. Атырак, Эмил эке. Ассаламу алейкум, урматтуу алыстан жакындан келген бир туугандарым, Жалал Абад шаарынын тургундары, кош келипсиздер. Биз Магнат курулуш компаниясы Кудай кааласа шаар үчүн, элдер үчүн кызмат кылат деген ниеттебиз. Ар дайым эл менен биргебиз. Кош келипсиздер. Эми келиңиздер, официалдуу түрдө лента кесип, барыңыздарды ичкерге чакырабыз. Фуршет даярдалган, даамоз дейип, бир жакшы батаңыздарды берип кетиңиздер. Анда эмесе аба, сизде келип лента кескен өзүңүз абаны чакырайын. Кана лентаны чакырасыз. Болуш, Biz sınavda bir karlar көп болсын деп bir жақсы қалып деп қылып. Kesin sen. Sana dur Uzbaş, geliz. Kesin. Dur Uzbaş, geliz. Ana, Hasan Abdыкарыш göreyle, şarjı birinci vitsenleri. Жақсы бір қалуытбек айтып. Қана, құрылыш компанияның жетекшісі өзіңіз тағы бір. Албетте, мұн үшін. Чоң рахмат, бір қол шап қойыңыздар. Анда бесе, келіңіздер, ишкерге барыңыз чоң күрелі. Анда бесе, баштап беріңіз. Кирип дамыз дейіңіздер мұна. Ишкерге шақырасыз барыңыздарды. Акциялы түрді ашылыш менен барыңыздар, ұлттық көтөш шақырғылар, барыңыздар ичкерге шақырабыз.
Жалпы uzun burasında 9 qavatdan тұрады. Батыл көшеге қарауда. Шарында қамасы көріп беретін тағыдан бір екі қоланыз бар. Осында бір екі жерге сағырыншы. Дұршасында. Азыр сіздердің бірінші зданиеңізге құрылыш келді. Бірінші здание азыр ең баштап. Екінші десе жетісін көрсін екінші. Шағырушында жақсы құрылыстарды құрып, шағырушын көрінген шығарып жүріңіздер. Ким тапса мындай ким тапкан болсо ол чак боло, мен ошодон сурайын. Суроолор мындай болсун. Именно ушул биз куруп аткан курулуш компаниянын биринчи турак жайы тууралуу суроолор болот да. Биринчи курулуп аткан Аполлон турак жайы кандай класстагы үй? Ким билсе болчаксын. Кандай класстагы? Кружка алгачы биз кружка берели турат атканда. Кандай класстагы үй? Эконом дейт. Жа, эконом эмес. Ким билет? Мыкты дейт, мыкты дейт класс жок. Бизнес. Жа, бизнес эмес, баарын айтып келе, бирөөлөр такал боласыздар. Элита. Эң жогорку элита болот. Турайлы, бир сайтыңызды же, премиум класстагы дом экен, бол чарбаңыздар. Премиум класстагы. Эми, суроо бир аз татаалыраак. Дом премиум класс болуш үчүн кандай шарттар болуш керек? Дегеле биздин Жалал Абадта премиум класстагы дом барбы деген суроо. Мына кандай шарттар болуш керек? Биринчи шартты мен айтып коеюн, жеңил болсун. Лифт сөзсүз болуш керек. Аполлондо лифт бар. Дагы мына аран берем. Дагы кандай парковка? Туура айттыңыз, сиз же туура. Парковка, кандай парковка ошону айтып коебуз. Подземный, вот. Үйүңүздүн астында парковка бар туугандар. Кыйналбайсыздар, салкын. Мындай күн ысып кеткенде машинанын көлүгүн издебейсиңер. Детский площадкасы бар сөзсүз түрдө. Дагы үйдүн шарты канча болуш керек? Чота, аргиңиз рагында таап кет, зежеке. 9 этаж болуш керек. 9 этаж. Тура эле. Ошон үчүн лифт деп атам. Лифт сөзсүз болду, мында жанагы потолок канча болуш керек метри? 3 метрден жа, кем эмес. 3 метрден бийик. 3 метр канча сантиметр? 40 метр. 30 эмес. 20. Вот, эми азаматсыздар. Жана эң орточо квадрат метр канча болуш керек үйдүн кенендиги? Орточо. 64 азаматсыз же. Мына сизге эң акыркы сурак тапканыңыз үчүн. Башкаларга жардам берип болчок койсо туугандар, бирөөнүн ийгири да бул да кубанып коюшсуздар. Кийинки суроо мындай болсун. Ушул бизден үй алыш үчүн баштапкы төлөм канча пайыз болуш керек жана канча жылга бөлүп төлөсө болот? 30%. Канча жылга бөлүп төлөсө болот? 12 жылга чейин болсо болот. Абе, бизде барбы? Жок, азыр ушундай эле чыгып атат. Азыр эми Жок, башка биз айтабыз, бизде банкроткасы 12 жылда. Я, жок, 4 жыл эмес. 5 жыл эмес. 6. Сизде аппетит может.
Ya 3 yıl. 3 yıl şu kruşka mına. Keyin tur aytыңыз. Apollon turak жайында канча квартира бар? Баштапкы 20-сына биздин Жигули беребиз дегенбиз, э? Баштапкы 20 квартира алгандар мындай үй аласыңар плюс машинасы менен. 70 ашып кеттиңиз эже. 36. Апа, кичинекей дамылып койдуңуз го, биз чоң салып атабыз. 20. Өзүңүз 20 эже. Барбы 20 билгендер? Кружка берем. 65. Ким айтты? Таппадыңыз. 62. Жа, тоғана билбей турбайсыңар. Биз окуп койгонбуз мына. Окуп койгула. 66 эмес, эжеке? 63. 63 квартирабыз бар. Туура айттыңыз. 63 квартира. Жана биз эмне үчүн Магнат курулуш компаниясы биринчи домдун атын Аполлон деп атап койду. Эмнеси? Себеби бул жерде дагы бир мындай бул аталыштын себеби ушул биздин темага ылайыкташкан. Себеби домду карасаңар мындай кооз, красивый, мындай айтканда кооз дом да, жана ошон үчүн биз Аполлон дегенбиз. Демек Аполлон эмне экен? Окугула туугандар, эмне үчүн Аполлон? Атына затына жарашкан дом болсун дедик. Кооз. Айга биринчи учкан космостун эмне болуп кетти же? Ташылып кетти, космоско биринчи учкан деп эле. Айга биринчи жолу учкан космос кемесинин аталышы. Айга биринчи жолу учкан космос кемесинин аталышы Аполлон болгон туугандар. Аполлон 11. Дагы бир нерсени айтып коеюн эже. Аполлон грек мифологиясындагы каарман жазылып турат. Кооздуктун, чыгармачылыктын, сулуулуктун ээси деп туугандар. Ошондон Аполлон эжеке туура айттыңыз. Присизге. Эми трейлер берейин. Мы таңмасынан кеткен куттуктоо жазганымга эң оригинал бустан трейл берем деген. Мына трейл колумда турат. Ким жазды? Келиңиз, мен жазган болсоңуз. Мен жаздым. Келин, патра эже. Келиңиз. Окуп берип коюн. Сизге өз конкуренттериңиз жок экен, сизден башка. Же баары жазгандар. Трейл утасыңар. Окуң эже, жалаң. Жок билбейсиз эже. Мамлекеттин мээримдүү Магнат майрамы менен майданда майрамдайлы. Магнаттын мартабасын мактагыдай мартабада менен маңайларды мактанайлы. Мартабаларды мактанайлы. Азаматсың же. Браво. Бар дагы. Мыдан кеткен жок, э? Все, алкел, эжем айткан менен Андрей деген атыбанда. Мыдан басынан кеткен. Соны куттуктоо жазып эжекебиз. Дел сиздики. Бар болуңуз. Жана суроолорубузду дагы берем. Акыркы суроо. Магнат курулуш компаниясынын ураны кандай? Магнат курулуш компаниясынын ураны кандай? Ким билет? Кружка берем. Коз. Элитный. Жакшы жашоо. Коз жашоонун белгиси. Мына эжеке, приз. Бар болуңуз. Рахмат. Колумда бир теше турат, жакшы кол чапканга берейинчи. Рахмат. Бар болуңуздар. Анан бул белекти тешени көбүнчө эме алгандан кийин иштетиш керек да, туугандар үйдө тура бербеш керек да. Анан иштете турган бир адам бар да, короодон чыкпаган, мен оюмча бул акем окшойт. Аке, сизге элейчи ушу. Теше менен үйүңүздө помидорлорду эгесип эмне кыласыз, касы колдонуңуз. Бул теше гарантиясы менен 3 жылга чейин эгер бузулуп калса, Эмил акем алып келесиз, кайра да берет. Мына ушул белектерди баарыңыздар алып алыңыздар. Мындан да суроо жооптор болот. Жана мен бая айттым эле, Инстаграмга жакшы калоо тилек жазгандар болсо белегим бар деп, калоо тилек жазгандар болду экен. Бир карайлы.
магнаттар. Ошого мен кружка берейин, Instagram таппай калдым, что-то. Магнат курулуш. Баса туугандар, толук маалыматты биз ошол Instagramга киргизтирабыз. Ошого Instagramыбызга катталып, бизди көрүп турсаңар болот. Магнат курулуш деп издесеңиздер чыгабыз. Биздин акыркы постубузда. Дайректке жазгансыздар, Кана ким Инстаграмда кылат бизде? Инстаграм сиз кыладысызбы? Давайте дайрект ачыңызчы. Все. Ачылышыңар кут болсун, Жалал Абад төрүн курулуш болсун дейт. Бул деген Сатимбаева эжеге жазыптыр. Катталыптыр бизге. Ким Сатимбаева эже? Ушул жерде Сатимбаева нижний пробел А дейт. Пробелден кийин. Жок, Ну хорошо. Ороз мырза ушул жерде жүрөт, бизди белгилептир. Жакшы жашоо апалуу турат жай менен жакшырат дейт. Ороз Абдулаев барбы, жокпу, жигеттеби? Келипти. Бизди белгилеп табойт. Гүлзат Надырбекова. Жаман зелиштүү комментарийге игилик тапат. Жок, Агнес 22 бизди белгилеп кеттир. Жана великий деген бар экен. Ким великий? Ушул жерде Залкар Рыспаев дейт. Калпай болсо. Жок ошо жерде. Все хорошо. Анда бул белек деген мындай. Ака, сизге тааныш билишпей ага, ал үчүн коррупция. Барболуңуз ака, жайнадыңбы? Болот ака. Барболуңуз, аз болсо көтөрөсүз. Чоң рахмат. Келгениңизге рахмат. Даамды бар сиздерге атаганбыз. Келип, ооз тийип даамат атыңыздар. Шаарыбызда магнаттан башкадан үй албай калыңыздар, Бедола магнат. Чоң рахмат. Шириндик буйрутма бергенбиз. Магнат курулуш компаниясынын официалдуу логотиби түшүрүлгөн. Ушул шириндикти дагы бир жакшы ниет менен шириндик болсун деп бир ырымдап ушул шириндикти кесебиз. Айштар мüşтерде. Айштар кайчы жатасыз? Келиңиз Айштар, өзүңүз. Кол чапкы койлуу. Бардык нерсе жуу менен болгон жакшы. Дагы бир кесип коюңуз. Туура. Мынакей. Бар болуңуз. Жумуштар келиңиз, жетекчи катары. Тарелка беребиз, тарелка. Вилка кошуп берсеңиздер. Браво. Эми бир жакшы бат берип коюңуздар, ушул берекелүү куттуу залдын ичине кирип отурабыз. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүткүл ааламдын Раббиси Аллага чексиз шүгүр, чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам айткан болсун. Şu бүгүнкү майрам Кытай бардыңыздар, куш келипсиңер, меймандар. Аллага шүгүр, эмин ушундай компаниянын иш баштапсың, Аллахым сени колдосун. Сага жакындан жардам берген түгөргө да Алла ыраазы болсун. Үй бүлөсү бала чакасы менен тынч болсун. Ишиңде ийгилик болсун, дайым жакшылык болсун. İyyâke na'budu, iyyâke nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Амин. Рахмат. Сураналарыңыз үйүңүздөргө барганда чай үстүндө бизге жакшы дуа кылып коюңуздар, машык тилейбиз. Рахмат келип бергениңиздерге. Бар болуңуздар.